250 квадрат метр швейный цех. Бұл чоң үй сатылат. Ағыргөдө Гагарин көчөсүнө жакын жерде жайгашкан. Природный газ, 3 фазалуу электр энергиясы, видео наблюдениялары бар экен. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсинин номери экранда описанияда жазылып турат. Сатылуучу үй Ағыргөдө жайгашкан. Дарек Саманчынын жолу 157 үй. Мынакей Гагарин Саманчынын жолунун кесилишине кирсеңиздер, катардагы 3-үчү үй көк крышанан кийинки үй болуп атат. Ориентир бул Мегастрой деген эмеге ориентир алсаңыздар, жол болсо бул жагы Ағыргөдөгү Гагарин жээгиндеги медресе, мечит көпчүлүгүңүздөр билсеңиз керек. Ушуга да ориентир алсаңыздар болот туугандар. Анан мектебиде бул жерде жакын эле аралыкта жайгашкан. И Гагарин көчөсүнөн жүргөнгө эле автобус маршруткалар бар. Бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы. Дарек Ағыргө Саманчынын жолу 157 үй туугандар. Участогунун аянты 5,61, 5,5 сотуктан көбүрөөк. Түштүк чек анакей кошунан заборунан. Көчө тараптан көрүп турсаңыздар, пульт менен ачылып чалган дарбазасы, бийик забору жана түндүк чегара мына бул кошунага чейин болуп калат туугандар. Анан азыркы учурда туугандар мансард түйүндөгү чоң үй, короосунда 250 квадраттан чоңураак болгон швейный цех бар туугандар. И жол деле мынакей кенен эле швейный цехке крой анан алып келчү болсоңуздар, кенен эле мондай жүк ташыган машина менен кайрылып кирип, кайрылып чыгып кете аласыздар. Ошондой эле Гагарин көчөгө мынакей жакын аралыкта. И природный газ бар экен, центральный канализация бар, видео наблюдениялары. И швейный цехтин өзүндө 3 фазалуу электр энергиясы пром экен туугандар. Үйдүн өзүгө дагы электр энергиясы өзүнчө бар туугандар. Короосуна киребиз, алды тарабы ушундай чоң навеси, ылдый тарабы брусчаткалар менен жасалган. Мынакей бул жакта мындай жашыл зона, туялар. И узун туурасы 12,70ке 10,25 болгон ушундай мансард түйүндөгү үй. Анда ички тарабын көргөзөм. И бул тарапта швейный цехтер төрүнөн туугандар. Могу жерге чейин 1 этаж, ары жагы 2 этаж туугандар. Жалпысынан 250 квадрат метрден көбүрөөк. Эми силерге азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул үйдүн кире бериш прихожкасы, оң тарапка карай киресиз, кухня тамактануучу бөлмөсү. Ар жакка карай берсек калган бөлмөлөр туугандар. Бул кухонный мебелдер, вытяжка, газ кирген туугандар. Мебель боюнча айтсак, көпчүлүк эле мебелдер калат экен. Мисалы үчүн, могу экөөнү эле алып кетебиз, калганы калат дейт кухнядан туугандар. Андан канализация центральный, ал жөнүндө айттык. И бул жакта коридор, калган бөлмөлөр. Бул жак холл экен туугандар, кечиресиздер. Холл, анан калган бөлмөлөр. Түз кирсек, бул жерде душ, ажаткана и раковина, мынакей туугандар. Бул жерден баары калат экен. Түйүтүр жууган машинеге чейин баары калат экен. Андан ары бул жагында бир спальный бөлмөсү, темирден болгон решеткалары терезелерде туугандар, көрүп турсаңыздар, ремонт. Бул жагында зал, батыш тараптан терезе. Андан ары экинчи жазып кеткен тепкичтер. Бул жагында бир спальный бөлмөсү. Эми силерге экинчи этаж мансардты көргөзөйүн туугандар. Кондиционер. Бул жагына чыкканда ушундай чоң холл дейбизби, ушундай чоң бөлмө. Оң тарапка карай берсек бир спальный бөлмөсү. Мынакей. Бул жерде экинчи этаждагы ванна, душ, ажатканасы. Бул жагында катардан 2 балдар бөлмөсү. Мынакей. Бул жерде гардероб туугандар. Эми швейный цехтин ички тарабын көргөзүп баштайын туугандар. Айта кетчү нерсе, үйдө дагы, швейный цехте дагы бир көп эле мындай кондиционерлер бар экен, алардын да баары калат. Бул закройный стол жайгашкан бөлмөсү. Ылдый тарабы брусчатка менен жасалган. Отоплениясы туугандар водяной теплый пол экен. Цехтин биринчи этажы, экинчи этажы батареялар болуш керек. Азыр видеонун жүрүшүндө көрөбүз туугандар. Бул закройный стол. Закройный столдон кийинки бөлмөдө очокана жайгашкан.
Анан бул жагында банянын от жакмай жери бул жерде туугандар, ылдый турган мындай кафель менен жасалып, вытяжкалар орнотулган. Так, бул жакта баня, бул жагында бир склад. Бул жерге киребиз. Мындай сушение цех. Бул машинанын деле бир почти баары эле калат экен. Бир экөөсүнөн алып кетем дейт, калганын баары калат экен туугандар. Анан бул жагында дагы бир мындай бөлмөсү. Бул жерде дагы кааласаңыздар швейный машина койсоңуздар болот. Бүтүк упаковка өйдөдө туугандар. Азыр аларды да көргөзөм. Жана ошондой эле бул жагында ажаткана и душ бар экен туугандар. Бул жагында мынакей. Кондиционер, полдор мындай кафель. Отопление мындай чоң умный котел менен иштейт. Сыртка барага жараша эле өзү автоматтык түрдө иштей берет экен. Бул жагына чоң көмүр салсаңыздар да болот окшойт. Бул жагына майда жана чоң көмүргө салыштырмалуу арзан көмүрлөр болот го, ошону толтуруп бул жагы менен эле экөө менен тең жылытсаңыздар болот. Бул жагында мындай жашыл зона, сыртка жаткана и үйдүн түндүк чек арасы. Бул жерден түз ары карай кетет. Могу жагында погреб бар бекен туугандар. Келгенде да сурап аласыздар. Сиздерге швейный цехтин экинчи этажын көргөзөйүн. Баня менен бул жактын эчки тарабын көргөзгөм жок. Складтын туугандар. Видео көп болуп кетпесин, зерип кетпеңиздер. Канча-канча көргөзбөгөн нерсени келгенде карап көрсөңүздөр болот. Так, бул жерде ушундай чоң бөлмөсү. Упаковка кылган жайы окшойт. Бул бөлмөдөн дагы бир бул жакта бөлмөгө өтүп кете алабыз. Бул жагында да кондиционер, терезелер. Документи кызыл китеби, тех паспорту керек документтери бар экен. Ютук кылган бөлмөсү. Андан кийин бул жагында дагы бир бөлмө. Бул жакта дагы каласаңыздар үтүк. Дагы бир үтүк бөлмө кылсаңыздар болот экен. Бул жагында тамактануучу бөлмө персонал үчүн. Ракайнын отулуусу чыгарылган. Бул жагы негизи ошо иштеген кишилерге жатакана катары расчет алынган. Мынакей туугандар. Видео наблюдениеге чейин орнотулган. Киребештин жашыл зона ары жагында бир көмүркана окшойт. Бул жагында дагы отун канасы да бар экен. Баасы бул объекттин $260 000 сурап атыптыр. Түзмө түз ээлер менен байланышасыздар, дагы содалашуу, сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0705 63 56 93 0705 63 56 93 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай объект издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.